кеттик. Ноокат районунун Исанов айыл аймагында сыйымдуулугу 1200 тонна болгон ноокат алмасы соода логистикалык борбор ачылды. Ачылуу аземге министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, Ош облусунун жетекчиси жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Алма сактоочу кампада 8 кызматкер иштейт. Ал эми сезондук мезгилде 205ке жакын жумушчулар иштешип, түздөн-түз 300 кожолук пайда көрөт. Бүгүнкү күндө Ноокат алмасы айыл чарба кооперативи алдында заманбап технологиялар менен жабдылган борбор ачылып, 350 тонналык муздаткычты окуу борбор менен биргеликте куруу иши бүткөрүлүп, 200 тонналык сактоочу жай курулду. Бул салган себеби максаты эмне болду? Биз муктаждыктан келип чыкты. Өзүбүздүн 20-25 гектар багыбыз бар. Андан сырткары биз Ноокат районунда агрокластер болгонбуз. Бизге караган фермерлер бар, 30дан ашык. Ошолордун алмаларын баардыгы биз сактай турган жакшы жерибиз жок. Ушуну курдук. Өзүбүздүн күчүбүз менен болду. Эл аралык анча уюмдар жардам берди. Государстводан жардам беришти. Кеңейтилген сактоочу жайлардын мүмкүнчүлүктөрү рыноктордун туруктуулугун сактоого жана жыл бою азык-түлүктү ишенимдүү жана ыраттуу камсыздоого жардам берет. Биз азыр 40 районго жасадык. 40 райондо азыр жасадык, районирование деп койдук. Мисалы Баткенде эмнени өстүрөбүз? Өрүк. Значит, өрүккө биз каякта сактайт, обработка жай кылат, каяк сатат деген маселе. Ошону биз жасаш керекпиз да. Мисалы тиги Issik көлдө өрүк менен картошка бар. Ошо эки багатта иштеш керекпиз да. Мисалы Ноокатта алма турат. Ноокатта алма бүгүнкү күндө бизде эң мындай айтканда брендовый премиум класс деп коелучу. Премиум класс Ноокат алмасы. Ошону биз жоготуп албай, андан нарыда Ноокат алма жакшы дебестен Ноокат алма премиум класстагы алма деш керек да. 50 сомго эмес, биз 150 сом, 500 сомго чейин сатыш керек деген ойдобуз да. Ошон үчүн бул үстүнөн иштеш керекпиз. Ноокат алмасы айыл чарба багбанчылык кооперативи 2018-жылы түзүлгөн. Аталган айыл чарба багбанчылык кооперативинин бизнес көрсөткүчтөрү 2019-жылы алма багынан 100 тонна түшүм алган болсо, 2022-жылы 400 тоннага жеткен. Айымкан Исралы кызы, Нурдөлөт Сантаев, УТРК Ош.